Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Алдыңыздарда турган Кыргызстанда жок аппаратты жасап, аракет кылып жасап чыктык достор. Интернеттен дагы көрсөңүздөр болот. Имитрон деген ушундай аппараттын бир мекендешибиз, бир тууганыбыз, 14 жаштагы бир карындашыбыз ошол ДЦП оорусу менен ооруп, ушундай баса албай, ушундай бир майыптыгы бар жаранга соопчулук катарында дагы жеңилдетилген немеде жасап аракет кылдык. Себеп дегенде бул аппарат достор Кыргызстанда жок экен, өзүнүн айтышы боюнча. Чет мамлекеттерде өтө кымбат экен. 200 миң, 300 миң деген суммалардан алышат экен. Карындашыбызга ушундай аппарат жасап чыктык достор, туугандар. Эми бул аппарат өтө жеңил болгон жок. 10 күн деген аралыкта болду. Баардык мына буттары кыймылдайт, колдорунун, баштарынын, белдеринин бери мына размерлери мындай жылдырып, ылайыкташтырып алса болот. Негизи тартып чыгарбай эле коелу деп эле ойлодук эле, бирок башка мүмкүнчүлүгү бар, шарты бар адамдарга мындай үлгү болсо, ошондой бири-бирибизге кыйналып аткан жарандарыбызга жардам кылсак деген таризде эле мындай чыгарып койдук достор. Аллах Таала баарына шыпа берсин. Эми колдон келгенин жасап, колдон келишинче мындай жардам бергенге биз дагы аракет кылдык. Эгерде балким сооп иш кылам деген адамдар болгон болсо, дем берүүчү болуп турган болсо, биз албетте кызматташканга деле даярбыз. Күнү күнү уктабастан мына ушул аппаратты жасаган мына усталарга дагы Аллах ыраазы болсун, колдоруна береке. Allah'ım jokton var kılıp bizdi jarattın, görücü zatsın, uğucu bilücü zatsın. Жашоодо биз жасап каталык, сыноону билбей, сезбей жашадык. Кечиримдүүсүң кечирген бизди, билип билбестен күнөө жасадык. Намазы жок канча таң аткан, өмүр болсоң өтүп бараткан. Напси бизди жеңер